Аудио Гитеп Мурза Гапаров Экөө бакта аңгемеси Мелис Абакировго арналат. Бак туташкан тоолордун этегинде бак чексиз кең, бактын эгеси жок, бак жапайы. Миң түркүн дарактар өз алдынча гүлдөп, мөмөлөрү ит кушка, курт кумурскага жем болуп, чирип ирип жок болот. Бактын баянын эч ким билбейт. Байыркы замандан бери эле жашап келаткансыйт. Бирок жыл сайын жаңы чырпыктар чыгып, көчөттөр көгөрүп, жаңыланып, жашарып турат. Бакта күмбүркө, суйдаң туман түшүп, себелеп жамгыр жаап жатат. Бактын чыгыш жагынан бир адам келип кирет. Үстү суу, колунда узун таяк, ары базган акыбалда. Адам бакты аралап узакка барып, акыры бир дарактын түбүндө токтойт. Дарактын асты кургак. Жолоочу даракка жоонун жөлөп, бутун сунуп отуруп калат. Ошол замат бүткөн бою талыкшып, магдырап уйкуга кетет. Бирок негедир чоочуп, көп өтпөй көзүн ачат. Караса кашында кара чаар жылан турат. Каректерине кадалып, тилдери титиреп, адамды арбап аткансыйт. Адам аптыга түштү. Анткени менен жылан ага катылбады. Кайра койгон башын буруп, калың бариктеринин арасында сойлоп кирип, көздөн кайын болду. Ушул учурда адамдын алдында топ этип алма түштү. Алма ак кызыл түстө, туптунук. Адам алманы алып, кычырата жей баштады. Алма ширин чыкты. Дагы жесем деген ниетте төбөсүн карады. Карап, айран таң калды. Көрсө жөлөнүп отурган дарагы алма эмес, жаңгак экен. Анда каяктан түштү бул алма деген ой кетти. Адегенде маңдайындагы дарак көзүнө урунду. Бирок анысы чынар эле. Чынар ого эле жоон болчу. Түп жагы көңдөй көрүнөт. Боорунда боз үйдүн эшигиндей кичине эшик карарат. Эшиктин оозунда капкара чачтуу аял отурат. Өрүлбөгөн кою чачтын арасынан кууш жүзү гана агарат. Аял бейтааныш эркекти аңдый карап, шашылбай алма жеп атыптыр. Качан экөө кездешкенде ал ага мулуюп койду. Арыбаңыз, дей салды жолоочу аз мазалдастап. Бар болуңуз, деп алик алды аял. Алманы сиз ыргыткан турбайсызбы? Бекер отургуча жеп турсун дедим. Рахмат, аш болсун. Экөө тең унчукпай алма жей башташты. Каяктан каяка баратасыз? Жолоочу ойдолоктой түштү. Чыгыш жактан батыш жака. Ооба, жолуңуз узак экен. Узак. Эркек энтигип алды. А өзүңүзчү? Мен ушул жерде жашайм. Ушул үңкүр менин үйүм. Коюңузчу? Былтыртан бери. Былтыр мен дагы сизге окшоп, белгилүү тараптан белгисиз тарапка бет алгам. Мага окшоппу? Аял эркектин суроосуна этибар бербеди. Жолдо 7 жолу күн батырып, 7 жолу таң атырып, акыры ушул бакка келип киргенмин. Кирип кийин мындан чыккым келбей койду. Ажайып бак экен, бейиштин багы. Эркек тунжурай түштү. Эгер каршы болбосоңуз, мен дагы бүгүн бу жерде түнөп калайын. Абдан чарчадым. Уруксат сурагыдай, мен бактын ээси эмесмин. Кааласаңыз, биротоло калып калыңыз. Антсеңиз, андан жакшы. Экөөбүз бири-бирибизге эрмек болобуз. Аял жароокер жылмайды. Эркек эрип кетти. Сиз туура баамдадыңыз. Барар жагым белгисиз. Анда жетер жериме жеттим деп билиңиз. Жан дилим менен. Экөө элире тиктешти. Туман тарады, жамгыр басылды. Дарактардын арасынан батып бараткан күн көрүндү. Бактын ичи кочкул кызыл нурга толуп, көлөкөлөрдүн тытылган тоору жайылды. Эми жүрүң, кечки рызкыбызды терип жеп келели, деп калды аял үңкүр үйүнөн чыгып. Эркек эсее түштү. Аял жылаңач көрүндү. Эңкейишин эле эптеп эски чүпүрөк менен калкалап коюптур. Калган жагы жайылган чачы гана жаап турат. Аял анын аңкайганын аңдады. Умай эненин кийими, деп күлүп. Бакта 1 жыл жашасаңыз, сиз дагы адам атага окшоп каласыз. Эркек сылык жылмайды. Бакта аралай басышты. Кышта кантип кыштадыңыз?
таза үшүсөңүз керек. Биерге каар түшпөйт экен. Ырас элеби? Сонун турбайбы? Мен ушунчалык үшүкчөөлмүн. Анда кадырыңыз жан болсун. Эркек эми эки жагын куунак карады. Чын эле азырага жылдын 4 мезгили аралаш көрүнүп кетти. Бир эле учурда дарактардын бири бүрдөп, экинчиси гүлдөп, үчүнчүсү мөмөлөр бышып үзүлүп жерге түшүп турат. Туш-туштан куштар сайрап, түркүн түстүү көпөлөктөр учуп конуп жүрүшөт. Айтканыңыз акыйкат, бул бейиштин багы экен, деди эркек аялды эреркей карап. Адам ата менен Умай энебиз ушундай жерден куулуп отурбайбы? Умай энебиз алмага азгырылбаганда, ага адамча сүйлөгөн жылаан айыптуу. Эмнеси болсо да экөөнүн кылмышынан кийин күнөөсүздүк кылымы кыйрады. А менимче ошол жакшы болгон экен, деди аял ойноктоп. Эмесе экөөбүз минтип, бу дүйнөнүн даамын татып, күнөөсүнө батып, жыргап жашайт белек. Чынбы? Чыныго чын. Аял алдына басып, келишкен алчадан уушта үзүп алып, экөөсүн эркекке сунду. Жалтыраган капкара алчалар эле. Аялдын каректерине окшош экен, деп койду эркек ичинен. Ачык айтканга тартынды. Бир пастан кийин булар эки кыргоолго туш келишти. Кыргоолдун кыпкызыл корозу боп-боз Мекиянын ашыклыкка азгырып, кууш куйругун жайып таштап, аны айланып бийлеп атыптыр. Ой, ушулардын сүйүүсү ышкызып өттү, деди аял армандуу. Каяка баспагын бийлешип, туйлашып, өбүшүп, тебишип жаткан жан. Кубалашкан көпөлөктөр, чырмалышкан жылаандар, мүйүздүү башын мүйүздүү башка артып алып, магдыраган маралдар, караңгыда калкандыларын кагыштырышкан ташбакалар. Ар бир жолу сейилдеп жүрүп, эргежели Жес кемпирге кез келдим. Жес кемпир куураган куужугачты минип алып, кутуруп кеткенсип, нары бери күйүгүп чуркап жүрөт. Кызыгып карап калдым. Карасам, Жес кемпир дегеним чуткор болуп чыкты. Ийилбес ийнелери үрпөйүп, тикенектүү куйругу титиреп, көздөрү бозоруп алган. Көрсө, кургуруң куужугач менен атайлап денесин дүлүктүрүп атыптыр. Аял аяр күлүп койду. Ашыклыктын азгырыгы менен азабы бардык макулуктар үчүн окшош окшобойбу? Эркек арсар жылмайды. Алар калдайып өскөн картаң алмуруттун жанына жетип токтошту. Алмурут апапак болуп гүлдөп турат. Анын астынан кайнар булак кайнап чыгып жатат. Булак баштагыдан оргуштап, ордонуп ордундай тегерек көлгө айланып, анан андан ары агып кетет. Көл жээгин жашыл эңилчек каптап, үстүндө булуттай буу калгыйт. Ой, кайнар булак, деди эркек өңгөчүн тартып. Бакта баскан жагыңыз кайнар булак, деп айтты ал. Мен күнү түнү киринип турам буларга. Аял аялдабастан көлгө кечип кирип кетти. Көл аны көкүрөгүнө чейин көмдү. Кана, чечинбейсизби? Эркек арсаар акыбалда калды. Экөөбүз бирге жуунсак, уят болбойбу? Аял каткырып күлдү. Кимден уяласыз? Бу жерде бизден башка эч ким жок. Эркек чечкинсиз чечине баштады. Жегдеси менен өкчөсүз өтүгүн чечип, шымына келгенде дагы тайсалдады. Кечиресиз, ич кийимим жок эле. Ого бетер жакшы экен, деди аял жайдары жылмайып. Бир жылдан бери жылаңач эркекти көрө элекмин. Эркекке кубат болду мунусу. Ал шымын шыпырып таштап көлдү бойлоду. Ох, кандай рахат. Суунун сонун ысык турбайбы? Ал адебестин денесинен жууп кирди. Узак жол басып кирдеп кеттим, деди актангандай. Эчтек эмес, эми экөөбүзгө эч кандай кир жукпайт, деп жубатты аны аял. Анан эркектин оозун ачыра койбой, алакандары менен анын артын жишип кирди. Эркек буга көөшүп туруп берди. Колдоруңуз жаман жумшак экен, деп койду бир пастан кийин үнү кыргылданып. Эми аял алдына өттү. Экөө тең орто бойлуу эле. Тизелери тирешип, көкүрөктөрү тийишип кетип атты. Денелеринин көзгө көрүнгөз учкундар чачырап, жан жерлери жалындаганы калды булардын. Кийимчен 40-тагы кишидей көрүнгөнсүз.
Эми карасам желдеттей жигит турбайсызбы? 27-демин, а мен 22-де. Анан абдан сулуу экенсиз. Сиз дагы. Айткандары чын эле. Аял кымча бел, эмчектери чагылгандын ташындай катуу, ажары айдай тунук, ой кыялы ойнокко окшойт. Эркек болсо арык чырай, кыр мурун, аялдын түтөгөн кара кашындай муруту бар, сүйлөгөн күлгөнү сыпайы, мүнөзү сүйгөнгө да, күйгөнгө да даяр экенин элестетет. Аял аны сылык сылай берди. Акыры ал чыдабай аялды кыса кучактады. Экөөнүн маңдайлары сүзүшүп, көздөрү сүзүлүп, эриндери эрип кетти. Тизелери тирешип, көкүрөктөрү өйкөлүп, таптакыр тилден калышты. Аста секин ай чыкты. Ай нурлары ал муруттун апапак гүлдөрүн аралап өтүп, көлгө себилди. Көл үстүндө эки кара баш калкып сүзүп жүрдү. Айтмакчы, атың ким? Айым кыз. Акшам. А сеникичи? Актаң. Актаң? Акшам. Экөө кайра жанашып өбүшүп алышты. Жүр эми, үңкүр үйүбүзгө кайталы, деди кыз. Көлдөн чыгышып, барар жактарына бет алышты. Айдыңда ар кайсы даракка асылышып, анар, анжир, курма сыяктуу мөмөлөрдөн үзүп жеп баратышты. Акшам. Сен бая, мен дагы сизге окшоп белгилүү тараптан белгисиз тарапка бет алгам деп айттың. Ал эмне дегениң? Акшам күлдү. Ай нуру анын акактай тиштерине чагылыша түштү. Ал дегеним экөөбүз тең ашыклыкка азгырылып, анан анын азабынан ата журтубуздан айрылып, минтип барса келбес жолго чыгып отурабыз. Демек, сен дагы. Мен дагы сага окшоп. Актаңдын оор жүгү жеңилдей түштү. Көңүлү көтөрүлдү. Анда айтып берчи, деп калды ал куунак турду. Жок, абал өзүң айт, деди Акшам. Кана башта. Актаң макул болду. Мен ушул жылдын жазына чейин үйлөнгөн эмесмин. Ойноп күлүп жүрө бергенмин. Жаштыктын дооранын сүрүп. Ооба, анан атам аймактагы атактуу адам. Элден намыс кылып, акыры ой боюма койбой үйлөп салды. Бир жесир аялдын кызына. Эмне үчүн жесир аялдын? Аялдын эри атамдын жан бирге досу болучу. Атам ошонун арбагын сыйлады. А тойдун эртеси кайненем: Аяш, эми ээн үйдө эңгиреп жалгыз каламбы? Кыз күйөө мени менен жашасын, дегенинен атам ага да макул болду. Ошентип мен күч күйөө катары жашап калдым. Кайлыгым 16да жашар. Уялчак, ишенчек, байоо кыз. Бара-бара жакшына аял болуп бермек, бечарам. Бирок буга жеткирбеди апасы. Апасы? Кайненем 40ка кире элек катын. Актаң аялдай түштү. Кызга бергис жуан беле? Актаң башын ийкеди. Акылды азгырган азыткы эле. Кызы көшөгөдөн чыга элек жатып кызгана баштадыбы? Кызын сенден? Мени кызынан. Акшам айдың бакты жаңыртып каткырып калды. Күлкүсү куду тоо суусунун көбүгүндөй көбүрөп көрүндү. Ушундай болушун каалап тургам. Кызык да. Энеси кызын кызганбай, кызынан күйөө баласын кызганганы. Айт, ар жагын тезирээк. Кызын көшөгөдөн чыгарбай эле койду, мастен. Жок, сен отура бер, карегим. А күйөө баладан камсанаба, өзүм ардактап алам деп. Кантип ардактаданан? Кызматчы аялдай кызмат кылды. Колума суу куюп, сүлгү сунат. Бутумду өзү жууп, өзү арчийт. Уюба деп желкемди укалайт, ысыба деп желпип турат. Кийгеним күндө жаңы, ичкеним арак шарап, акашымда акшы артык, кылыгы күч кайненем. Бир жолу ошондой отурушта ойноп айтып калды. Зайыбың али жаш. Сен аны анча кыйнаба, деп. Мен дагы оңунан оюнун ойнодум. Кыйнаганым жок, дедим аңкоолонуп. Көрүп атам, угуп атам, деп койду Мугамыр мулуюп. Кийин билсем, түндөлөрү уктабастан караңгы үйдүн караңгы кааналарын кыдырып, көшөгөбүзгө көлөкөсүн түшүрүп, ойноп, оонаганыбызды көрүп, сүйлөп күлгөнүбүздү тыңшап жүрүптүр.
Акшам дагы бир шаңшып алды. О, элестетип атам, деди Билерман кишиче. Кызганчак катын кыйын кыйналган экен. Кыялында далай жолу жулунуп, көчөгө өңөргө кирип барып, кызынын бетин аймап, чачын жулуп, асени чалканган жыгып, үстүңө үйрүлүп түшкөн тура бейбак. Актаң да күлдү. Акыры кыялын ишке ашырды. Бир күнү бүгүн аялың эс алсын, сен бөлөк бөлмөгө жат деп калды. Эмне демекмин? Унчукпай макул болдум. Кайненем кызынан кылбаат каанага түшөк салды. А мен чечинип, шамды өчүргөндө желегин желбегей жамынып, желпинип кирип келди. Кыңырылба, кызымдын кызматын кылып берем, деди желегин жерге ыргытып. Токтой тур, шул жерде, деп шыбырады. Акшам Актаңдын оозу менен жаап, ал азытканын, айтканын өзүң аткарам. Экөө өшүп, жабышып калышты. Ай тийген жылаңач денелерине ала көлөкө түшүп турду. Туш-туштан жарганаттар шуулдап өтүп атышты. Жакындан баюлуу уулду. Узактан Сүтактын муңдуу үнү угулду. Ай, анча алыстаганда акшам. Эми деп энтиге эс алды. Аңгемеңди улант. Узартпа, уккум келбейт. Азыр аз калды, деди Актаң, алдыга алдастай басып. 6 айдан кийин айыбыбыз ачылды. Аялым акыры билип койду. Көптөн бери шектенип жүрсө керек. Бир күнү колго түшүрдү. Үстүбүздөн чыкты. Айгырыкты салып, буркан шаркан түштү байкушум. Апасы ант ичип актанганча буркурап ыйлап булкунуп чыгып кетти. Эки ойнош эмне кылаарын билбейм. Эсибиз ооп отуруп калдык. Кыйладан кийин эшиктен иттердин үргөнүн, элдин ызуучусун эшиттик. Кабатырланып, караңгы терезеге келдик. Терезеден кыштактын көчөсү салынган таш тамдары көрүнөт. Азыр алардын карааны гана карарат. Ай ээлери эшикте. Ар кайсы жактан аяйлап айкырган адам. Адамдардын арасында кимдир бирөө куйруктуу жылдыздай жалындап күйүп барат. Аны көргөнгө кайненем кан жутуп, какай албай катып калгансыды. Эсине келгенде, кызым ада болдум, деп эчкирип эшикке атырылды. Аргасыз артынан түштүм мен. Экөөбүз энтигип элге жетсек, күйгөн киши менин аялым, эчак өрттү өчүп, түтүнү түтөп жерде жатат. Кайненем кызынын алдында чөк түшүп боздоп калды. Мен болсо башым маң болуп, көпчүлүктүн көлөкөсүнө жашынып алдым. Эңилишке эрким жетпеди. Бирок ичимен эзилип, эсил эркем, эриңердей, энең энеңдей болсочу, деп кейип турдум. Адамдар ар кайсын айтып, арман кылып атышты. Жакшынын жаны тынды, деп койду жанымдагы бирөө. Жайы жаннатта болсун, жаш неменин, деди экинчиси. Кокусунан, о кудагый, Кудай курутту го бизди. Эмнеден жаздык айтсаң, кыз келиндин убалы кимге, деген айбаттуу авазды уктум. Карасам, өз атам. Ана ошондо мен өзүмдү тирүүлөй өлгөнүмдү түшүндүм. Эми өлүгүңдү көрсөтпөй жогол ит, дедим өзүмө өзүм. Анан аста-секин элден бөлүнүп, караңгылыкка жетип кеттим. Алар акшам айткан үңкүр үйгө келип калышкан эле. Куш келипсиң, деди үйеси. Кана, ичкери кир, экөөбүз батабызбы? Кадырың жан болсун. Актаң эңилип, эшиги жок астананы аттады. Коркпо, үстү эгиз. О, терезеңде бар турбайбы? Өзүм ойгонмун. Алакандай тешиктен айдын нуру түшүп, үңкүр үйдүн ичин күңгүрт жаңыртып турат. Чын эле кең экен, кембагалдын кепесиндей. Отур. Экөө жанаша жайлашты. Алдыларында ачык эшик, айдың бак. Астыбызда эмне шыргырайт. Бариктер жыргал турмуш, бир паска үндөбөй отурушту. Анан акшам, ырдап берейинби, деп калды. Ырда, деди Актан. Кызыл-кызыл козунун көрпөсү элем ой. Кыз да болсо бир үйдүн эркеси элем ой. Актаң азилдешип коштоп кетти. Эркеликке койгон жок, чалга саатты ой. Чалдын баласына, ошондойбу? Кана, чал 50 жашта, баласы 19да болучу. 2 жыл илгери. Атасы акылдуу, көрүнүшчү, көрктүү киши эле. А баласы энесин тартып эси жок, эр болгончо эркеликке гана элек. Балалыгы кала элек бир дөдөй. Айылда анын аты Кемчентой.
Жамандын жарты өнөр артык эмеспи? Кемчонтой кумар ойночу. Ар күнү ашык алжыйт, ордо атат, короз уруштурат, ит талаштырат, ат чабыштырат. Баарысынан акча саят. Утат, уттурат. Бир жолу капчыгы какталып, каңырыгы түтөгөндө катынымды койдум деп мени да уткуруп жибериптир. Үйүң күйгүр. Кайнатам куткарбадыбы мени уткан кумарпоздон. Экөө тең куунак күлүп алышты. А сен ага кантип катын болуп жүрөсүң? 20-га чыкканча эрге тийбей кара дала аталып кеттим. Кантип? Ушундай көркүң мененби? Тандаган тазга жолугат. Гүл жигиттерди чанып отуруп, акыры Кемчонтойго кор болдум. Анын үстүнө өз атам куураган кедей, акайнатам чириген бай эле. Калыныңды өзүң быч, каалаганыңды аласың, деди кайнатам. Адатымча көктүгүмдү көрсөтсөм, өз атам болсо көзүмдү карайт, жалдырап. Аяп кеттим анан аны. Ошентип өзүмдү өзүм сатып, өзүмдү өзүм Кемчонтойдун койнуна салып бердим. Акшам кичине тунжурай түштү. Кийин кокусунан күлүп жиберди. Эмне күлөсүң? Кызык иш, кылмыш иш, кийин башталды. Никелешкен түнү күйөө кургурум менин ычкырымды чече албай койду. Рас элеби? Айтып бер. Албетте, мен дагы кыз каадасын кылып, кыйла каршылык көрсөттүм. Бирок бул чыныгы себеп эмес эле. Чыныгы себеп Кемчонтойдун алигиче катын көрбөптүр. Анын үстүнө ал шордо арак ичип, наша чегип алыптыр. Ичкилик менен баңгилик дагы бул жамандын жарты өнөрүн кошулат. Кыскасы, Кемчонтой кыйлага куруу бараланып, кийин коңурук тартып уктап кетти. Ажап болуптур. Эртеси эртең менен экөөбүздүн экиден жеңелерибиз киришпейби? Кана, кыз күйөө жакшы жаттыңарбы? Демиш болуп. Чынында төшөк көргөнү келишкен. Салтты билесиң го. Күйөө жак кыздын кыз экенин билиш керек да. А биздин шейшеп апапак бойдон эмеспи? Кокуй, кыз, бул эмнеңер? Канакан? Дебеспи менин жеңелерим. Мен дагы уялбай, күйөө балаңардан сурагыла, дедим. Кемчонтой түш көрүп аткан. Дарткам, деп койду ушул тапта. Анын жеңелери арсара кыбалда артына кайтышты. Шектүү кетишти, дешти менин жеңелерим. Жок кыз, булардын эптеп ишендириш керек. Антпесек абийирибиз төгүлөт. Кызыңар жуан чыкты десе кантебиз? Ата-энеңиз асылы өлбөйбү? Арнамыздан. Кала берсе, калыныңы кайтарып алат кайнатаңыз. Шондуктан кызыке, кайын журтубузду курсант кылыңыз тезирээк, деп безилдешти. Кантип десем, күйөөңүз баяу бала, сиз өзүңүз жардам бериңиз ага, түшүндүңүзбү? Дешет. Түшүндүм, албетте. Экинчи күнү чын эле Кемчонтойду азгырып көрдүм. Кел, эрди катынды туура ойнойлу, дедим. Бирок ал кечегиден бетер мас эле, көңүлдөнбөй койду. Койчу, ошондой да оюн болобу? Деп тескери карап жатып алды. Саар менен жеңелер дагы келишти. Бул жолу жаңжал чыкты. Кызыңар кыз эмес экен, дешти Кемчонтойдун жеңелери. Балаңар эркек эмес экен, дешти менин жеңелерим. Тигилер чычалап чыгып кетишти. А беркилер мага бүгүн түнү тырмап болсо да өзүңүздү канатасыз, деп буйрук беришти. Мени саарлап санаа басты. Күйөөм кур дегенде ушул күнү соо болсо экен деп тиледим. Тилекке каршы тилегим ташкапты. Кемчонтой келери кечке курбу курдаштары менен куунап, кечинде дагы мас келди. Келип босогону аттары менен килемдин үстүнө кулады. Ошол бойдон уктады. А мен тагдырыма таарынып ыйлап кирдим. Мына ушул учурда эшик акырын ачылып, үйгө узун бойлуу киши кирди. Карасам, кайнатам. Урдуман секирип турдум. Коркпо, мен сени куткарганы келдим, деди кайнатам. Анан карылуу колдору менен желкемен жерке басып, секин төшөккө жаткырды. Мен каршылык көрсөткөн жокмун. Жалап, деди Актаң. Акшам буга каткырып күлдү. Агайнатам кайра чыгып кеткенден кийин мен Кемчонтойду чечинтип жаныма жаткырып алдым. Ал таң атканча таң калып атпайбы? Эй, эмне үчүн шейшеп кыпкызыл? Куду анардын ширеси төгүлгөнсүп, деп. Тантыба, кылар ишти кылып коюп, дедим эркелеген болуп. Менби, дейт Маңбаш. Анан ким? Дей мого бетер назданып. Жис кемпир, деп койду Актаң.
Жес кемпирге жеңелер киришпейби кийин? Төртөө тең курсант, баарысы ыраазы. Мен тарап сүйүнчүлөп, эр тарап сүйүнчү берип жатып калышты. Кайненем жеңелериме күмүштөн сырга тагып, кайнатам алтындан билерик салды. Агайнатан кийин катылган жокпу сага? Ке ошондо болуп атпайбы? Экөөбүз бир отоло ойнош болуп алдык. Ошентмексиңер, бетбактар. Акшам адатынча каткырып алды. 2 жыл жыргап жашадык. Ышкыбыз өчпөй. Анан ашкере болдук. Шермендебиз чыкты. Адегенде албетте кайненем билет биздин кылмышты. Ал баласынын көзүн ачат. Акмактын арына тиет, жиндинин жинин келтирет. Акырында колуна айбалта берип өлтүрөсүң экөөн дейт. Кемчонтой көк нарыдан ичкенинче ичет. Кийин көздөрү канталап, шилекейи куюлуп биз жаткан үйгө келет. Келсе экөөбүз жанаша жатабыз. Кемчонтой адегибизбей атасын балталады. Андан соң мага дап берди. Бирок Кудайдын кудуретиби колун көтөрө албай койду. Шал болгон немедей шалдырап туруп калды. Көзүнөн жаш кетти. Мен анын ошол акыбалынан пайдаланып, жалаң көйнөкчөн, жалаң айлак бойдон эшикке чуркадым. Эшикке чыгып, эсиме келбей туруп, эл журт өлтүрдү деп кыйкыра бериптирмин. Аш-баш дебей адамдар чогулуп калышты. Алар көрүштү, түшүнүштү. Айыптын баары анабу аягы суук аялда деп чаңырды кайненем долууланып. Жазалаш керек, жалапты дешип калган эркек аялдар. Айгыр ат ап келгиле деп айкырышты. Айгырдын айланасын бул шуркуя. Ак байталга байлагыла, 2 жалапты тең кутулалы деди кайненем. 2 жалаптан биздин үйүрдө бир ак байтал бар болчу. Ал өзү айгырын чанып, башка байдын үйүрүнө качып барып, анан айгыры менен ойноп келүүчү. Койчу, жаны бар, жакшы көргөн жагына жашырынып, жылга менен каттачу. Бараарда куйругун түйүп, күйүгүп чуркап отуруп, кайтаарда шашылбай бактылуу басып келүүчү. Укмушуң куур ургачылар. Ак байталды мен аячумун, экөөбүз ынак элек. Бирок башкаларга анын жоругу жакчу эмес. Байым, жоготуңчу ушул уятсызды, элге шерменде кылды го бизди деп калчу кайненем. Кайнатам деле арыдан чуу ичинен. Анткен менен акылдуулук кылып, жоңгой жаш нене ойноп алсын деп күлүп кое турган. Мына эми ошол байтал экөөбүздү кошо жазалашты. Мени 2 билегимден байталдын куйругуна байлап, анан артыбыздан айгак салып, айылдан алыс айдап жиберишти. Ошентип ак байтал менен акшам тагдырлаш 2 шордуу бири-бирибизди сүйрөп, бежолмо бежол качып келаттык. Менин бети колум аймалып, көйнөк көкүрөгүм тилинди. Кудай жалгап, сойлогон жерим тегиз көкшүбер экен. Акыры ак байтал арыдыбы, же айгактаган адамдар артта калганын сездиби, акырын басып калды. А бир бейтааныш өзөндүн жээгине жеткенде такыр токтоп, оттоп кирди. Мен дагы эс ала түштүм. Эсиме келгенде эптеп кутулуштун амалын ойлодум. Карасам алдында кырлуу таш туруптур. Дароо билегимдеги жипти таштын кыры менен кыя баштадым. Эски жип экен, тез эле кыркылып кетти. Мен ак байталдан ажырап, асманды карап талып жатып калдым. Ошол акыбалда уктап кетиптирмин. Ойгонсом жака белде ак байталым көрүнбөйт. Өзөндүн боюнда өзүм жалгыз калыпмын. Эмне кыларымды билбей, кыйлага кыймылдабай отурдум. Кийин кокуз артымдан аңдып кууган келип жүрбөсүн деп коркуп, ордуман туруп бейтааныш жака бет алдым. Тагдырга таң берем. Актан акшамды өптү. Акшам ага жооп берди. Экөө алмашып жатып калышты. Ошол бойдон экөө 2 күн эшикке чыгышкан жок. 3-чү күн катуу күн күркүрөп, асман чартылдаган чагылгандардын согуш майданында айланды. Чагылгандардын жалындаган октору жерге жетип, бирөөсү акшам менен актаң жашаган чынарга келип тийди. Чынар чатырап өрттөнүп кетти. Өрт кечке чейин өчпөй койду. Кечке маал нөөшөрлөп, жамгыр жаап, жалын быкшыган көк түтүнгө өттү. А түтүн аста-секин тарап, акыры чынардын калган калдыгы чычалага айланган өзөгү көрүндү. Өзөк өрттөнүп отуруп, кишинин боюнчалык гана бөлүгү калыптыр. Жамгыр таң атканча жаады.
таң атканча чычаланын күйүндүлөрү күбүлүп түшүп, жалтылдаган жылма жыгачка айланыптыр. Өзөктүн өзү куду кучакташып турушкан эркек менен аялды элестетет. Эркек менен аялдын денелери аксаргыл, сылык, тунук. Экөө маңдайлары сүзүшүп, көкүрөктөрү тийишип, тизелери тирешип, тилсиз сүйлөшүп турушат.